Бүгүнкү сабагыбыз фразеологизмдер жана алардын мүнөздүү белгилери. Балдар, биздин кебиз сүйлөмдөрдөн турат. Сүйлөмдөр сөздөрдөн жана сөз айкаштарынан куралат. Мисалы, жол, асман, китеп. Бул сөздөр затты түшүндүрүп турат. Ал эми узун жол, көк асман, беш китеп, деген сөз айкаштарын алсак, булар заттын санын жана сын сыпатын билдирди. Кээде кебибизде колу ачык, коён жүрөк, кабыргасы кайышуу, деген сыяктуу сөз айкаштары кездешет. Эгерде бул сөз айкаштарын тике маанисинде кабыл алсак, анда сөзүбүз чындыкка жакындабай калат. Анткени мындай сөз айкаштары алгачкы маанилеринен алыстап, ар бири бир нече сөздөрдүн түрмөгүнөн турса дагы, бир мааниге ширелишип, өзүнчө бир бүтүндүктү түзүп, тилибизде көркөм каражат катары кызмат кылат. Мисалы, кесип алса кан чыкпайт. Мунун туюнтмасы сараң. Сараң деген түшүнүктү берет. Жүнүн жейт. Бул фразеологизмдин туюнтмасы көп деген түшүнүктү берет. Көп. Бешөрдөгүн учуруу. Бул фразеологизмдин туюнтмасы калп айтуу. Калп айтуу деген түшүндүрмөнү берет. Көңүл бургула. Мындай сөз айкаштары ар түрдүүчө өзгөрүп, башка сөздөр менен айкаша бербейт. Кайталайбыз. Бул сөз айкаштары ар түрдүүчө өзгөрүп, башка сөздөр менен айкаша бербейт. Тилибиздеги мындай туюнтмалар фразеологизмдер деп аталат. Башкача айтканда, туруктуу сөз айкаштары дейбиз. Фразеологизмдерди окуп үйрөтүүчү илим фразеология деп аталат. Бул термин гректин фразе, туюнтма, жана логос, сөз, илим, деген сөздөрдөн алынган. Балдар, фразеологизмдерде мүнөздүү белгилери бар.
Алар биринчи кепте, алар биринчи мүнөздүү белгилери, биринчи кепте даяр материал катары колдонулушу, экинчи мүнөздүү белгиси, компоненттүүлүгү, үчүнчү мүнөздүү белгиси маани жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүк айланышы, bir bütündükкө айланышы,